Кыргызстан ЕАЭБке 2015-жылы 12 августта толук кандуу мүчө болуп кирген. Андан берки 2 жылдык аралык биримдикке адаптациялануу үчүн жеңилдетилген убакыт деп белгиленген. Ошол өткөл мезгил соңуна чыгып, ушул жылдын 12 августунан тартып ЕАЭБдин техникалык талаптары күчүнө кирди. Буга чейин Өнүгүү-Прогресс фракциясы улам-улам жогорку кеңеште бул маселени көтөрүп, өкмөт тез арада тийиштүү лабораторияларды куруп, талаптарды аткарышы керек. Болбосо Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар сыртка чыкпай калуу коркунучун фракция лидери көтөргөн болчу. Бүгүнкү күндө бизде 35 техникалык регламент бар. Ошонун ичинде мына 12 августта дагы 18 техникалык регламент кирет. Ошого дагы биз даяр эмеспиз. Эртең эгерде ошол техникалык регламент күчүнө киргенден кийин биздин продукциябыз токтоп калса, ким күнөөлүү болот? Өкмөт күнөөлүү. Өнүгүү-Прогресс фракциясы өз отурумунда өкмөт мүчөлөрүн чакырып, ар бир регламент боюнча сурай келгенде бири дагы толук кандуу даяр эмес экендиктерин айтып, баштарын ылдый салып беришкен эле. Андан бери 3 ай өткөнү менен өкмөт дагы эле иштер жүрүп жаткандыгын айтып, техникалык талаптарга даярбыз дешти. Биздин сыноо лаборатория куруу, жанагы бизде жана иштеп аткан сыноо лабораториялар модернизация. Бул боюнча да жумуштар жүрүп атат. Азыр өзүңөр билесиңер, жанагы Россия Федерация менен Казак Республика Россия Федерация $200 миллион бизге жардам грант боюнча берип атат. Бирок өкмөт даярбыз дегени менен аймактарда ишкерлер даяр эмес болуп чыкты. Анткени ЕАЭБдин кирип жаткан 18 техникалык регламенти боюнча ишкерлерде маалымат жок экен. Недостаток информированности. Чынында көйгөй бар. Алыс каймактарда жашаган ишкерлерге маалымат толук кандуу жетпей калды. Көбү билбейт бул кирип жаткан техникалык талаптарды. Бул жагынан иш жакшы жүрбөй калгандыктан моюнга алыш керек. Мисалы, эт союлуучу жайлар ачылган жок да. Бул дагы эртең ишкерлер арасында көйгөйдү жаратат. Евразиялык экономикалык биримдиктин техникалык талаптарына шайкеш иштерди алып баруу максатында Өнүгүү-Прогресс фракциясынын лидери Бактөрөбаев улуттук орган ачуу идеясын көтөргөн эле. Ошол тех регламентке алкагында биз ошого дал келтирүү иштерди жасаш керекпиз. Ошон үчүн улуттук бир орган ачылыш керек. Улуттук орган стандартизация боюнча жана метрология боюнча. Ошо конкреттүү түрдө ошол тех регламенти боюнча иш алып барат, саясатын жүргүзөт. Мына ошол боюнча өзүнүн ишин келтирип жооп берет. Фракция лидеринин мындай демилгесин көпчүлүк экономисттер дагы колдоого алышып, тез арада улуттук орган ачуу керек экендигин белгилешкен. Белгилүү болгондой, жакында эле Россиянын Новосибирск шаарына барган 140 тонна жашылча жемиш сертификаты келишими жок деген шылтоо менен кайра артка кайтарылды. Бул көрүнүш дыйкандардын ЕАЭБдин деңгээлинде даярдыгы жок экендигин дагы бир жолу далилдеп койду дешет серепчилер. Изат Шугуралиева, Азамат Тагаев, Сентябрь.